Mikrotolqundu mеш. Келгиле балдар. Бүгүн биз микротолкундуу мештин түзүлүшү менен таанышабыз. Ага адамдар ар кандай азыктарды жылытышат. Кокустан биз өзүбүз жылып кетпейбизби? Кунт коюп уксаңар, ал жөнүндө да биле аласыңар. Түшүндүңбү? Кунт коюп угуп тур. Ооба, уктум. Албетте, адамдын балдары сыяктуу эле кичинекей оңдооштор да мектепке барышат. Бирок алар керектүү билимди ата-энелеринен алышат. Чоң оңдооштор балдарын ар кандай аспаптарга экскурсияга алып барышат жана аларга кантип кам көрүү керектиги жөнүндө айтышат. Аталары балдарына компьютер же сыналгыны көрсөтүүнү жакшы көрүшөт. Бирок апалар баардык ашкана шаймандарын жакшы билишет. Кээде үйдө мурда эч качан жолукпаган жаңы шаймандар пайда болот. Анан оңдооштордун баары үй бүлөсү менен чогуу ошол шаймандардын нускамаларын үйрөнүшөт. Адамдар болсо көбүнчө өздөрү терген нускаманы адатта өздөрү да окушпайт. Ал эми азыр микротолкундарды чыгарган магнитронго өтөлү. Азыктар болсо бул толкундарды сиңирип андан жылышат. Туура. Эми көңүл буруп, жогору жакты карайбыз. Ура, бошодум. Демдемич, мультфильм көрсөк кандай болот? Болбойт. Сабактарымды аткарып бүтүшүм керек. Анда эртерээк аткара албайсыңбы? Мен сабакты аткараарда негедир тамак жегим келе берет. Анда тезинен жей кал. Мен канчалык тез жесем, ошончолук сабакты ылдам бүтүрүшүм керек болот. Муздап калыптыр. Жылытыш керек экен. Кана 1 мүнөт жетет. Бул жөн эле зымдар эмес. Алар керек. Апаке, эмне болуп жатат? Ашыкча кайра жүктөө пайда болду. Микротолкундуу меш күйүп кетиши мүмкүн. Анда ылдам бул жерден качалы? Качалы деген эмнеси? Тескерисинче оңдошубуз керек. Ой, тиги жакта Симка, апамдар бар да. Симка, жардам берчи. Тыдыш. Ой, микротолкундуу мешке эмне болду? Бузулуп калды окшойт. Анан кое турчу. Апам менен Симка жабыркаган жокпу? Бул жерде эч ким көрүнбөйт. Албетте жок. Биз да балдын артында болчубуз. Бизде укмуш эле болду. Димдимыч, эмне үчүн вилкаңды микротолкундуу мешке койдуң? Эмне болбойт беле? Эсиңизде болсун, эч качан металл идиштерди микротолкундуу мешке салбаңыз. Вилка жана кашыктарды дагы салбаңыз. Ушундан улам микротолкундар күйүп кетиши мүмкүн. Жана аны эч кандай оңдоочтор оңдой албайт. Ал тургай табактардын жээги металлдан болсо дагы салганга болбойт. Ал эми микротолкундуу мешке капталган бөтөлкөлөр үчүн мөөр басылган пакеттерди да жылыта албайсыз.
Анан дагы ага тооктун жумурткасын бышырууну ойлонбоңуз. Алар жарылып кетет. Мен мунун баарын билген эмесмин. Нолик, эмне кылып аттың эле? Диндимичке эмне үчүн эскертпедиң? Эме, мен А сен сабактан качып жүрүп эч нерсе билбейсиң да. Нолик, сени менен сүйлөшүп жатса, сен каяка? каяка дейт. Микротолкундуу мештин иштешин үйрөнгөнү. Кой анда, мен да сабактарымды аткарайын. Бирок алгач узакка тамактанасыңбы? Мен такыр тамактанбайм. Андан көрө жарым саатка компьютерде ойноп алсамбы? Бүттү. Эмне мынча оңдучтор, кичинекей